Бегимай, кандайсың? Группаларга эскертип кой. Ултай жеке кирди, Эркингүл жеке кирди. Кириңиздер. Бир аз күтөлү. Анан эфирибизди баштай берели. Кандай дейсиздер? Кош келиңиздер, жаңы кошулуп жаткандар. Ким биринчи жолу кирип жатат бүгүн? Макул, бир аз күтөлү, анан эфирибизди баштап кетели. Нуржамал атам дейт, Замирбекова. Эфирге киргичекти, жакындарыбыз киргичекти бир аз сүйлөшүп туралы. Мынакей караңыздар. Азыр заман алдыга жылып кетип атат, алам өнүгүп атат. Аламда толтура жаңыланган техникалык багы биздин алдыга өнүгүп бараткандыгыбызды билдирет да. Ошондуктан эгерде сиздер азыр Инстаграм баракчаңыздарда же болбосо кандайдыр бир өзүңүздөрдүн личный брендти өстүрөм десеңиздер, сиздерге кичинекей кеңеш бул. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөр менен чыкканыңыздар абдан жакшыраак. Мисалы Эркингүл 120 деп атпайбы, ошондой кылбай, мисалы Эркингүл Баланчаева деген сыяктуу да. Адам мисалы мен деле жакындарымды издегенде биринчи атын жазам, анан фамилиясын жазам да. Сиздерди да жакындарыңызды издегенде же болбосо кандайдыр бир жеке бренд болуп иштеп, өзүңүздөрдүн атыңыздарга иштеп жаткан болсоңуздар, анда элдер ошентип издейт сиздерди. Сиздерди жылыңыздар менен издебейт. Анткени сиздин жылыңыздарды унутуп коюшат элдерчи. Сиздерди атыңыздар менен издейт, анан фамилияңыздар менен издейт. Мына могу жерде Бактыгүл Аликовна деп турат, Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөр менен киргениңиздер абдан жакшыраак. Биринчиден, бул сиздердин өзүңүздөрдү сыйлаганыңыздар. Себеби сиз өзүңүздүн атыңызды сыйлагандык бул. Өзүңүздүн атаңыздын атын сыйлагандык да. Себеби мен да башында ушинтип ар кандай атты кое алып эле кире берет элем Инстаграмга. Кийин мен личный жеке бренд деген курста окуганымдан кийин анан менин фамилия атым өзүм кандай ат алсам, төрөлгөндө мени документке кандай ат алган болсо, ошондой бойдон азыр дагы баракчада чыгып жүрөм да. Ошондуктан мен сиздерге кеңешим бул кичинекей кеңешти кабыл алыңыздар дагы. Мындан кийин өзүңүздөрдүн азыркы чыгып жаткан аккаунтуңуздардын аты жөнүн өзгөртүп алыңыздар. Мисалы мен сиздерге кайрылгым келет да, мисалы Назира Баланчаевна деп кайрылгым келет. Бул жерде Назира 1976 деп мен кайрыла албайм да, Көрдүңүздөрбү? Сиз өзүңүздүн атыңызды, фамилияңызды койгонуңуз абдан жакшыраак болот. Бул жерде Канипа деген дагы 000 деген бизнес сервис. Мисалы эгерде бизнес менен алектенсеңиздер, бизнесиңиздер бар болсо онлайнда, анда өзүңүздөр онлайн дүкөнбү же болбосо магазин мындай курспу, кандайдыр бир эмеңиздер болсо, сөзсүз ошону өзүңүздөрдүн баягы бизнесиңиздердин аты менен кирсеңиздер болот. Бул жерде эки эле түрдүү адамдар киришет. Бирөөсү бизнес кылып, бизнес аккаунт иштеткендер, экинчиси личный бренд, өзүнүн жеке аккаунту менен киришет да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздарды оңдоңуздар. Баары бир келечекте сиздер дагы кандайдыр бир Кыргызстандан берүүчүн узарткан инсан болосуздар. Ошолордун баягы өзүңүздөрдүн азыртан, мындайча айтканда, реализация деп коет го, өзүңүздөрдү жасап баштаңыздар да. Бизде көбөйүп калдык окшойт, бардыгыбыз эле. Жаңы киргендер жокпу? Ол сабагыбыз улантып кете берели. Бүгүн марафонубуздун 3-күнү, Мербү эжек, кош келдиңиз. 3-күнүндө биз эмне кылабыз? Баарыбыз киребиз. Кутман кеч, Айнура Сакыева дейт. Айнура эже, кандайсыз? Мен сиздерге тапшырма бердим эле кечээ күнү, экинчи эфир күнү. 5 жакындарыңыздардын 5 адамга, жок дегенде да 5 адамга. Кааласаңыздар күндө 5 адамга жөнөтсөңүздөр да болот да. Ыраазычылык кат, каалоо тилек жазыңыздар дедим эле.
эгерде жүрөгүңүздөрдө кандайдыр бир таарыныч болгон болсо, капаланып жүргөн болсоңуз, ошол адам сиздин көңүлүңүздү калтырып койгон, бирок кечире албай жүргөн болсоңуз, ошол нерсени кечирип туруп, өзүңүздөр каалоо тилек арнап ага алдын ала кечирим сурап коюңуздар деп айттым эле да. Ошол нерсени жасагандардан менде бир 2-3 эле айым жасаптыр. Инстаграм баракчага жеке катыма жөнөтүштү. Азамат ошо берилген убагында нерсени мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып, акысыз сабактарда да жасаган эжекелергечи. Бардыгыңыздарда ушундай көйгөй бар. Бул нерсе эмнеге алып келет? Мен бул техника, бул эмне деп коет? Капачылыкты жоюу техникасы да. Мисалы, сиздерде кандайдыр бир жүрөгүңүздөрдө, денеңиздерде бир кандай оорулар болуп жаткан болсо, ошол стресске, ошол акыбалга бизди, ошол сиздин капа күндөрүңүз, сиздин ызаланган, сиздин таарынган, ошол күндөрүңүздүн баягы чогулуп келип туруп, бир жериңиздерден оору пайда кылганы ошол себептен болот экен да. Ошондуктан муну дагы мен биохакинг курсунда кечирүү техникасы деген, ал жерде өтө сонун техникасы бар. Ошол техниканы аткаруу менен менде аябай, мындайча айтканда, жеңилденүү пайда болду. Бул өзүмдүн жакындарыма болгон капачылык күндөрүм, ушулардын баарын эстеп жүрө берет экенмин да. Мен бала чагымда болгон, ушул учурда ушинтип койгон эле, бул атамдын тууганы тигинтип койгон, анан бул апамдын сиңизи минтип койгон, анан чоң апам минткен, чоң атам анткен, бул байкем тигинткен, тиги эжем тигинткен деп жүрө берип, менде аябай баягы өзүмө болгон самооценка деп коет, өзүңө болгон ишеним төмөндөп кетет экен да. Ошондуктан улам бул нерселер бизди өстүрбөйт экен, өнүктүрбөйт экен. Өзгөчө могу изденип жүргөн айымдар, мырзалар, караңыздар. Азыртан сиздер ошол нерселерди, мен сиздерге бул нерсени акысыз эле айтып берип атам да. Бул нерселер мен сатып алган, бул техникалардычы. Кечирүү техникасын, ошол эле учурда ийгиликтүү болуунун техникалары, бай болуунун техникасы, кантип миллионер болуш керек, кантип система коюш керек, кантип. Бул нерсеге мен 5 жыл убактымда 5 жыл акча кетирдим да. 5 жыл жөн убакыт эмес да. Мындай изилденген нерсегечи, изилденген адам үчүн бул чоң убакыт да. Анан азыркы учурда мен изденип отуруп, түбү баары бир кыргыз элинин эле тарыхына такаларын түшүндүм. Анан жакында мен өзүмдүн проектилеримди алып чыгам. Бул Кыргызстандын өзүнүн эле баягы тарыхындагы эле изилденчү эле нерселерин да чукуп чыгабыз. Буюрса, балким араңыздар да мага жардамчы болуп иштеп кала тургандар болушу мүмкүн. Ошондуктан баардыгыбыз бири-бирибизге көмөк көрсөтүп, эфирлерди бөлүшүп, жакындан таанышып, балким проектиге кошулуп, мен да иштейт элем силер менен десеңиздер, анда сөзсүз эфирлерге катышып, проектилерге кошулуңуздар. Кире албай жатабыз. Эгерде Россия өлкөсүнөн болсо кире албашы мүмкүн, бирок Кыргызстандагы, Казакстан, Өзбекстан, башка өлкөлөр кирет, только Россия кире албайт. Анткени Россия запрет коюп койгон Инстаграмга, через башка программалар аркылуу киришет. Мен кошулам дейт. Абдан жакшы. Мен кирдим, ура. Азаматсыздар киргендер. Ошо кечигип жатасыздар, же болбосо мына 15 мүнөт өтүп кетти биздин эфирибиздин антипинтип башталып, уланга чакты. Азаматсыздар. Эмне деп коет кыргыздарда? Бир жакадан баш, бир жакадан жең чыгарабызбы? Бир жеңден кол чыгарабыз да, бир жеңден кол чыгарабыз, бир жакадан баш чыгарабыз деген бар. Ой, араң кирдим дейт. Азаматсыздар кирген эжекелер. Бизде азыркы учурда 3 муун бар экен да. Мен сиздерге бул нерсени айтып кете берейин, анан эфирден дагы кайталап көрүп аласыздар. Азыркыда биринчи муун бул жаш балдар мууну, экинчи муун орто муун, анан улуу муун. Улуу муундар булар 50 жаштан жогорку муун эсептелинесиздер. Орто жаш муун 50 жашка чейинкилер, 20 мисалы 18 жаштан баштап 50 жашка чейин бул орто муун болуп эсептелинет.
Себеби ал баланын жаш курагы жеткенде баягы паспорт алгандан кийин ал ошо орто муунга кирет да. Жаш муун бул ошол 18ге чыкка чакты баланын ошол 18 жаш курагына чейинки аралык да. Бизде муундарга, бирок жеткинчектер дагы бөлүнөт өзүнчө. И 18 жаштан 50 жашка чейинки аралык дагы бөлүнөт да. Анан кечиресиздер, менде ушундай аллергия болуп атат. Муунга бөлүнөт экен. Ошол муундар бири-бири эмне үчүн муундар ар бир өзүнүн муунуна жараша өсүп жетилип, анан ошол менен тил табышып кете алат да. Мисалы, 9 жаштагы бала 9 жаштагы куракты балдар менен тил табышып кете алат. Бат тил табышат да. Мисалы, 4 жаштагы бала өзүнүн курагында балдар менен тил табышып кетет. Бул деле мисалы мен дагы өзүмдүн курактагы айымдар менен бат тил табышам да. Себеби мен кичүүлөрдү бир аз мындай анализдеп, аларга көнүп эметкичекти. Мен өзүмдүн курагымдагы айымдар менен бат тил табышам да, аларга бат кеңеш берем да. Анан мен өзүмдөн улуу муундарга келгенде аларга менен да бир аз менде баягы өсүү тармагында бир аз билим болгондуктан мен улуу муундагы эжелер менен да иштешип кетерим. Өткөндө 80-85 жаштагы апалар менен иштешкен күндөрүм кездешти да. Анан муундардын өз ара байланышы дагы бар. Эмне үчүн байланышы бар? Себеби бала, анан кийин ата эне, анан кийин чоң ата, чоң эне болуп, мына 3 муунга бөлүнүп кетип атпайлыбы? Ошол муундардын өз ара бири-бири менен байланыш, тыкыз байланышта. Себеби алар бири-бирисиз мындай кичинекей мамлекетин кура албайт да. Мисалы, чоң ата баласы жок, өзүнүн кичинекей мамлекетин кура албайт. Анткени ал жерде ата эне эле милдетти аткара турган мүмкүнчүлүк жок болуп калат да. Ошондуктан биз биринчи эмне кылабыз? Өзүбүздүн кайсыл муунда экенибизди аныктайбыз. Мисалы, чоң ата, чоң энелер болсоңуздар, азыркы учурда. Эгерде сиз ошо небере көрүп калсаңыздар, биринчи ступеньде, биринчи эмеңизде небере күткөн учурда бүттү, сиз чоң энесиз да, тай энесиз да. Ошондон баштап сизде улуу муун катары киресиз. Улуу муун, чоң муун. Мисалы, сиз ошол учурда бата тилегенди билишиңиз керек, ошол учурда калуу айтканды билишиңиз керек, ырым-жырымдарды колдонгонду билишиңиз керек. Анан сиз небереңиз төрөлүк олтуруп, сиз өзүңүз жаш келиндей болуп турсаңыз да, бул туура эмес да. Мисалы, мен ушундай туура эме көрөм да. Мисалы, кызыңыз төрөдү, кызыңыз менен сиз тең тайлашып төрөп, кызыңыз менен чогуу тең өскөнүңүз, бул мындайча айтканда эки норма бузулуп кетет да. Бар ошондой апалар бар, мисалы, кызын эрте турмушка берип коет, же болбосо баласын эрте үйлөнтүп коет, келини менен кайнене тең төрөп, анан экөөнүн баласы ошол учурларда баягы тең өсүп, баягы бир туугандай болуп калат да. Алар эми небере эмес, бала эмес, сиздин ортоңуз, сиздики бала дагы тиги небере болуп, экөө бирдей болуп калат дагы. Сизде норма, мындайча айтканда, өзгөрүп кетет да. Анан биз эмне кылабыз? Азыркы учурда өзүбүздүн статусубузду сактайбыз. Чоң эне, чоң эненикин, тай эне, тайненин статусун сактайбыз, апа, апанын статусун сактайбыз, ата, атаныкын сактайбыз. Бала эми ал өзүнүн статусун өзү кармайт да. Ал бала чоңойгу чакта. Эми караңыздар, бата тилөө менен биз бардык жакшы нерселерди тилибиз менен тартып келе алат экенбиз. Батада эмне үчүн кыргыздар өнүккөн илгери эми боюнча тарыхты карасаңыздар, кыргыздар кайсыл жылдарда бардык кыйынчылыктар өткөн күндө дагы башынан кыргыздардан ушунчалык сыноолор, чоң сыноолор өткөн да. Бирок ошондо да кыйрап калган эмес да. Кыргыздар өзүнүн кыргыз экенин далилдеп турган да. Себеби аларда эмне бар? Аларда, кыргыздарда болгону тили менен, дили менен, чын ниети менен өзүнүн каалоо тилегин, өзүнүн батасын балдарына берип турган. Баатырларына, мисалы, жоого аттанган баатырларын дагы жөн кетирбей, өзүнүн даамдуу тамак аштары менен, өзүнүн баягы чын ниетиндеги сөздөрү менен алкап деп коет го кыргыздарда. Алкап ушулардын жакшы сөздөрүн арнап анан кийин узатып турушкан да. Була согуш учурунда дагы биздин баягы
үркүн учурларында дагы өзгөчө аябай кыйынчылык учурларда кыргыздар өлгөн эмес да, мындайча айтканда. Ошон үчүн баягы кыргыздар кырылгыс эл деп бекеринен тарыхта калып кеткен эмес да. Кытайлар ушундай каймана бир сөздөр менен бизди ушинтип атап алышкан. Себеби эмне үчүн дегенде, кыргыздарды канчалык кырса дагы калмактар болобу, чет жактан башка уруулардан келип бизди талкалап кетсе дагы, баары бир жеринен кайра батырлары жаралып, кайра кыргыз өнүгүп, кайра башынан түптөлүп, кайра башынан каганат куруп эле ушунтип эле кыргыздар көбөйө берген. Кыргыздарды мындай бириктире келсең, дүйнө жүзүндө аябай көп санда кездешет. Себеби бир учурларда кыргыздар ар кайсы өлкөлөргө ушинтип үркүн кезинде качып ар кайсы жерде кичинеден мамлекеттер калып кеткен. Мындайча айтканда атасы баласы же бир кыздар ошол калып кеткен, энелери аталары. Анан балдары ошентип ар кайсы жакта өнүгүп олтуруп, өсүп олтуруп, ал жакта кичинекей мамлекеттерин куруп алышкан да. Мисалы Алтай кыргыздары, Тажикстанда бар бизде кыргыздар, Өзбекстанда бар өзүнүн автономиялуу кичинекей мамлекеттерин куруп алган да. Мамлекет баягы башка мамлекеттин ичинде кичинекей, мындайча айтканда, шаарча деп коебузбу, ушундай шаарлары бар да кыргыздардын өзгөчө. Анан биз тарыхыбызды изилдей берсек, аябай чукуй бере турган болсок, биз өзү аябай тарыхка бай элбиз да. Анан кыргыздардын манасы бул дүйнөлүк баягы китептердин ичинен алганда эң көлөмдүү баягы чыгармалардын эң чоңу десек болот. Себеби ал күндүр түндүр манасчылардын күн түн айтып берүүсүнүн негизинде жазылганда, бул баатырдык эпос өзгөчө 3 илтик, бул баа жеткис байлык десек болот да кыргыздардын. Биз эгерде тарыхыбызга кайта турган болсок, Манасты, кыргыздарды, Кыргыздар деген китеп бар, ошону окусак болот. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычын окусак болот. Анан бизде айымдар да билесиздер, айымдар ошол эле катарда, айымдар дагы аябай кыйынчылык учур келгенде баатыр аялдар чыга келген. Баатыр аялдар, мисалы Кокон хандыгынын тушунда Курманжан датка чыгып атат. Манас баатырдын учурунда да чыккан Сайкал баатыр деген бар. Мисалы Манас ошол Сайкал мырзанын баатырдыгына баягы аябай суктанып калган учурлар кездешет да. Анан Жаңыл мырза деген кызыбыз чыккан, өзгөчө кыргыздарда баатырлар чыккан. Анан Акыл Карачач деп бул жомоктордо айтылат. Акыл Карачач бизде болгон өз негизи. Акыл Карачачты мындай элестетип койсоңуздар болот. Акыл Карачач бул өзүнүн акылмандуулугу менен ата энесинин, ошол айыл аймактагы жашагандардын кандайдыр бир сөзү менен элди баягы багындыра алган айымдарды ошол учурда Акыл Карачач деп коюшса керек да. Жөн эле жомокто биз Акыл Карачачта бир адамга байланып алабыз. Жок, кыргыздарда бардык айымдары Акыл Карачачтай күчтүү, анан Акыл Карачачтай акылдуу айымдар өтө көп. Азыр деле өтө көпбүз, Кудайга шүгүр. Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп койгола. Себеби азыр Кыргызстанда аябай өнүгүп жатат, эксперттер өтө көп. Бул современный мындай стиль менен деп коебузбу, мындай современный тил менен алганда деп коебузбу. Ошол учурларда бизде аябай көп, мисалы эксперттер жаңыдан чыгып жаткан. Биз алардын ийгилигине кубанууну унутпашыбыз керек, жакшы сөздөрүбүздү арнаганды унутпашыбыз керек, дайыма ыраазычылык айтып турушубуз керек. Бир эфиринен болбосо да, бир эфиринен сиздерде бир кичинекей бир сөз болсо да, мээңиздерде жакшы эме калды да, мындай эсте кала турган бир сөздү сиздер сиңирип алдыңыздар. Бул сиздердин өнүгүүңүздөргө пайда алып келе турган да. Ыраазычылык сөзсүз айтууну унутпаңыздар, дайыма айтыңыздар. Анан сөзсүз түрдө сиздерде жылмаюу эмне үчүн мен бүгүн сиздерге сториске жүктөп койдум, дайыма жылмайып жүр деген. Бул орустардын орусча которулган версиясы экен. Бул билесиздер, бул күчтүү актер, бул дагы өзүнүн бир учурдагы аябай даңазалуу чыккан актерлордун бири да. Караңыздар, жылмаюу менен биз бардык ааламды бириктире алат экенбиз, ааламга жарык чача алат экенбиз. Жылмаюу менен биз
жакшы ийгиликтерди жаратып алат экенбиз да. Мындайча айтканда, жылмаюу кимдер үчүн керек болот да? Жылмаюу бул өзүнүн позитивдүү алып жүрүүдөгү эң күчтүү бизди өстүрүүчү инструмент десек болот да. Себеби мисалы сатуучулар үчүн жылмаюу өтө керек. Өзгөчө жылмаюу сатуучулар үчүн керек, эксперттер үчүн керек. Мисалы аябай ичиңизде ушундай быкылдап, кайнап, күйүп, өрт болуп күйүп атсаңыз дагы дайыма жылмайып жүрүңүздөр да. Себеби жылмаюу менен сиз проблеманы чече аласыз. Проблема бул сизди өстүрүүчү гана, баягы ошол учурда керектүү эле сизди өстүрө турган эле бир курал да. Биз ошон үчүн эмне кылабыз? Ийгиликтүү адамдар эмне үчүн ийгиликтүү болушат? Себеби аларда проблема аябай көп. Аларда проблема көп. Мисалы банкрот болгон учурлары көп кездешет. Бир достору сатып кеткен учурлары кездешет. Аларды тоноп кеткен учурлар кездешет. Ийгиликтүүлөрдө ушундай сындырып кеткен учурлар көп кездешет. Жаманатты кылып атын сатып кеткен достору көп кездеши мүмкүн. Кыскасы, ийгиликтүүлөр жөн жерден ийгилик жарата албайт да. Себеби ийгиликке жетиш үчүн аларда бир аябай мындай өстүрө турган проблемалар аябай көп болот экен да. Ошон үчүн алар ийгиликтүү экен да. Биз болсо эмне кылабыз? Карапайым эле кичинекей эле бир колубузга тикене кирип кетсе да охо ойлойбуз да. Биз чыдабайбыз, жок, чыдай албайбыз. Анан ошол нерселердин баардыгы биз айтып дей беребиз, бирок сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга да. Жылмаюу менен сиздер ааламды багынтасыздар. Акыл күлгөндү Кудай сүйөт дейт. Анан күлкү бул ден соолукту чыңдоочу эң күчтүү курал экен. Күлкү. Сиз дайыма жылмайып, дайыма ошо күлө турган мезгил болот экен. Ошол күлө турган атайын техникалар болот экен. Мындайча айтканда, күлдүрө турган бир видеолор, же болбосо комедиялар, кинолор, ушундайларды көрүп биз рахат алышыбыз керек экен күлкүдөн. Улантабыз. Андан кийин бардыгыбыз эле ийгилик жараткыбыз келет, жашообузду өзгөрткүбүз керек, бирок бир нерседен баш тартабыз. Эмнеден? Жаза кетиңиздер. Баарыбыз ийгиликтүү болгубуз келет. Жазыңыздар. Баарыбыз эле ийгиликтүү болгубуз келет, бирок бир нерсеге келгенде биз баш тартабыз. Жалкоодон дагы. Ооба, албетте жалкообуз. Жалкоолук бул эң чоң көйгөйлүү проблема да. Өтө чоң көйгөй. Жалкоолуктун айынан бизде эмне үчүн Кыргызстан тез өнүгүп кете албай атабыз? Себеби бизде жалкоолор аябай көп. Китеп окубайбыз дейт. Туура, бул дагы жоопкерчилик албайсың. Мээрбөчө туура айтат. Жоопкерчилик алгыбыз келбейт, бирөө үчүн алгыбыз келбейт, өзүбүз үчүн алгыбыз келбейт жоопкерчилик. Эң чоң көйгөй бул жалкоолуктан дагы эң чоң көйгөй. Жоопкерчиликтүү мамиле кылып, жоопкерчиликти өзүбүзгө мойнубузга алгыбыз келбейт. Бирөө үчүнбү, же өзүбүз үчүнбү, балабыз үчүнбү? Жоопкерчиликти түртө салабыз ар кимге. Өзгөчө өзүбүзгө келгенде жоопкерчилик алгыбыз келбейт. Эмне үчүн? Себеби биз баягы зона комфорта деген жашообуз бар да, көнүп калган жашоочу. Ошол жашоодон чыккыбыз келбейт. Анткени ал жашоо бизди көндүрүп койгон. Ал жерде биз сонун эс алабыз, курсагыбыз ток, кампайып, кайгы жок, капа жок. Мисалы, ошого ыраазы болуп эле жүрө беребиз да. Бирок эмне жан дүйнөбүз эмнени каалап жатат? Аны биз эсептешпейбиз, жан дүйнөбүз менен эсептешпейбиз. Биз жан дүйнөбүз менен эсептешкен күндөн баштап биз жакшы жашоону каалайбыз. Жакшы жашоого кетебиз, өзгөрөбүз, чыгабыз, жаратабыз, кылабыз да.
Рамкадан чыгыш керек. Мына туура айттыңыздар, рамкадан чыгыш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн убакты сааты келет, бирок ошол убакт саат келгичекти деп сиз күтүп жүрө турган болсоңуз, сиз мисалы 30 жаштагы айым болсоңуз, сиз убакытты созуп жүрөрсөңүз, эртең эле 50 жаш, 60 жашка таяп барып каласыз. Сиз азыр 50 жашта болсоңуз, эртең эле 80 жашка бат эле таяп барып каласыз да. Көрдүңүздөрбү? Убакыт бизде азыр зымырык куштай учат. Себеби сиз билбейсиз, бирок убакыт тез кетип атат. Аны сезген жоксуз. Сиз ошо ойлонгучу акты эле. Сиз ойлонуп, убакытым каяка кетип атат, эмне кылып атам, анализдеп чыккычакты эле сиз уже 50-ге чыгып кетесиз да. Чечкиндүү эмеспиз мына, туура. Сиздер туура айтып атасыздар. Өзүңүздөр мына билип атасыздар. Себеби сиздер өнүгүп жүргөн айымсыздар, ошондуктан да билип атасыздар. Ар бир нерсенин өзүнүн убакты сааты болот. Мисалы мен 5 жыл убактымды онлайнга арнадым да. 5 жыл өзүмө акча сарптап, өзүмдү өнүктүрдүм десем болот да. Мисалы эң чоң суммада 50 миң, 60 миң, 80 миңге чейин төлөп окуган күндөрүм болду да. Наставничество боюнча окуп жүргөндө. Анан караңыздар, азыркы учурда биз кичинекей төлөмдөрдү аткарып, бир курстарга катышып, билим алгандан тартынабыз. Ал акчабызды ошол жака коротсок эле биз чоң акчалардын баардыгын жоготуп салгандай эле сезилебиз. Мен да азыр деле курс сатып алып окуйм. Азыр деле окуйм. Мен өзүм үчүн акчаны өзүм үчүн табам, өзүм үчүн жумшайм. Мындайча айтканда, мен инвестицияны өзүмө жасаганды үйрөнүп алдым десем болот. Мен мурда 5 жыл мурда болгондо мен мынтип айтмакмын да, жок, мен билимге жумшабайм акчамды. Мен балдарымдын курсагына, жолдошумдун дагы бир жетишпеген жактарына жумшамакмын. Ага колдоо көрсөтөм деп. Азыр деле колдоо көрсөтөм. Кудайга шүгүр, тапкан акчамдын кандайдыр бир бөлүгүнө бир жардам бергим келет. Бирок аял өнүксө, кичинекей мамлекети өзүнүн өзү өнүгөт экен да. Ошол үйдүн аялы өнүксө, ошол үйдүн бизнеси өнүгөт экен, ошол үйдүн баягы балдары өнүгөт экен, мисалы жолдошуңуз өнүгөт экен болгону, биз туура эмес багыттарды тандап алган үчүн биз балким жолдошубуздан көп кагуу жеп калышыбыз мүмкүн. Эмне себептен дегенде, мен да бир учурда бир нече жактарга барып, туура эмес иштерди жасап алгандыгым үчүн мен ошол көп уруш жеп калгандырмын. Бирок акыр жагында мен туура багытты тандап алдым. Бул өзүмдү өнүктүрүп, өзүмө билим алып, элдерге да ошол нерсени жеткиргим келет да. Себеби мен 10 жылдан ашык сетевой тармакта иштедим, жакшы статустарга чыктым, жакшы ийгиликтерди жараттым, бирок ал жак меники эмес экен. Эгер ошол жактан ийгилик жаратам десеңиздер, мен ал нерсени сунуштабайм. Эгерде могу жерде отурган сетевойда иштеген эжекелер бар, барсыздар, барыңыздар. Кимдир бирөөнүн сетевой компаниясын өнүктүргүчөктү өзүңүздүкүн өнүктүргөзсөңүздөр абдан жакшыраак кетет. Бул нерсени мен ушул канча наставничество боюнча 3-4 күчтүү инсандардан билим алдым. 3-4 тең каршы чыкты да. Мен ушул жактан ийгилик жаратам. Мен президент ал учурда эмне деп коет эле, президенттин баягы президент деп коюшат, ал кээ бир компанияларда ошентип коюшат да. Президент деген бул ошол компанияны түптөп чыккан адамдар ошолор болот да. Биз болсо бир статустарды берип койсо, ошого статуска аябай баш отубуз менен кирип фанат болуп кетебиз да. Мен да фанат болуп кеткем да. Ошол учурда мен сиздерге жолдорун эле көрсөтүп коеюн, туура жолдорун, туура багыттарын. Кокустан сиздерде жок, бул жакта мен өнүгөм, мен бул жактан сулуулук тартуулайм, ден соолук тартуулайм, бул жакта мындай бар, андай бар. Жок. Сиз бирөөнүн бизнеси үчүн жүгүрүп атасыз да. Мисалы атамекендик бизнес кылгандарга мен ыраазы болом, себеби Кыргызстанга, мамлекетине бир кандайдыр бир салым кошуп, аларды жумуш менен камсыздап атат да. Анан чет жактан келгендер, булар бизди жөн эле тузакка салып атат. Бир учур келгенде сизди иштеп кетет. Бриллиант деп коет, ана серебро, бриллиант, анан коло, анан эме деген бар, лев, кайсы да бир эмелерде, ушундайлар бар. Өтө көп компанияда иштедим, бирок статустарды жакшы эле жактым. Ал жактан
БАД тармагында иштедим, косметика тармагында иштедим, маркетолог тармагында иштедим. Деги эле койчу бардык жакта иштеп көрдүм да. Анан акырында келип мен билим алып отуруп анан бир нерсени аныктадым да. Ар бир адамдын өзүнүн бул жашоого келген миссиясы бар. Ошол миссиясын аныктап, ошол миссия менен өсүп өнүш керек да. Миссияга жеткичекти дагы бизде толтура бизде эмелер бар экен да, мындайча айтканда. Тепкичтер бар экен. Ступень деп коет го, тепкичтер. Мен азыркы учурда даже биринчи тепкичине чыга элекем да. Караңыздар. Ушунча өнүгүп атып, мен биринчи тепкичин басып өтө элекем. Бул биринчи тепкич деген силерге чекесин айтып өтөйүн. Бул мен Фокус на миллион деген Балшына Кадырбековнун сабагында окуганмын. Биринчи тепкичи бул. Сиздин азыркы абалыңыз канча сомдук? Сиз канча сом иштегениңизде сиздин полный расходуңуз да жабылат, сиздин денеңиз дагы эс алат, үй бүлөңүз дагы мындай спокойный жашайт. Сиз азыр мен сиздерге суроо берейин, сиз канча акча тапканыңыздарда, үй бүлөңүздөр менен канча акча тапканыңыздарда сиздин муктаждыктарыңыз чечилип берилет, мындайча айтканда. Канча сом менен чечилет сиздики? Азыр жазыңыздар. Жазыңыздар, кимдин азыркы учурда канча акчасы болсо, үйдөгү муктаждыктар, жашоосунда муктаждыктар бардыгы чечилип, спокойно жыргап жашап каласыздар. Ошону жазыңыздарчы, анан кийин мен ошого жараша тыянак айтып берем. Айына Гүлмира Абдилбаева 200 000 Нускайым эже 200 000 дейт, Гүлмира эже 300 000 дейт. Дагы эң биринчи жан дүйнөнү тазалаш керек. Жазыңыздар, жан дүйнөгө чейин мен башка нерсени азыр жан дүйнөнү пока айта элекмин. 200 жазыңыздар, кимге канча? Муктаждык чечилет, бир өзүнүн бир мындай секреттери бар деп койсок болот. Бул миллионерлердин секреттери, айтышпайт да оңой менен. Айына 100 000 тапсам жетмек дейт. Сиз ошондо спокойный болуп, өзүңүз мындай довольная болуп, өзүңүзгө өзүңүз ишенип, өзүңүз мындай бардыгы жабылды меники деп анан өзүңүз жөнүндө кыбырап баштайсызбы ошондо? 15 миллион дейт. Обада дейт. Караңыздар. Ар бир адамдын өзүнүн азыркы учурда муктаж болуп турган нерсеси бар. Мисалы, бирөө адам үйгө муктаж, кээ бир адам жерге муктаж, кээ бир адам машинага муктаж, кээ бир адам ден соолукка муктаж, кээ бир адам дагы бир керектүү нерселерин алганга муктаж да, кээ бир адам саякатка чыкканга муктаж да. Көрдүңүздөрбү? Акча азыркы учурда биз ойлойбуз да, акча бардыгын чечип калган заман деп. Мен ушул акча боюнча билимдерди окуп көрдүм, алып көрдүм, чоңураак акчаларды деле таап көрдүм, бирок бир нерсе эмеме жетпей койду да, жан дүйнөмдү аябай тынч абалга алып келе албай койду. Себеби акчага байлана турган болсок, биз өнүгө албайт экенбиз. Акча бир өзүбүздүн бир муктаждыгыбызды эле чечип берүүчү эле бир курал, каражат деп эсептеңиздер. Сиздер акча мындай элестетип албаңыздар да. Акча аябай мындай чоң нерсе, биз буга жете албачудай сезебиз да. Мисалы 100 000, миллион, 2 миллион акчаны табышыбыз кыйын деп элестетебиз да. Бирок эгер ой жүгүртүүбүздү өзгөртүп, жан дүйнөбүздү тазалап, Кудайга жакын болуп, Кудай менен бирге мындай Кудай деген адамдар боло турган болсок, жараткан Алла өзүнүн рызкысын бардык жака бирдей чачат экен да. Болгону биз туура колдонгонду билбейт экенбиз. Анан азыр карабайсыздар, мен азыр билим алып жатам, чоң акчалар тапкан эжелерди көрүп атам, миллион, миллиард долларларды тапкан, не сом, долларларды. Ошондой адамдар менен группалашып болуп өткөндө окудум да.
тапкан акчаларын каяка жумшашты билбейт. Мен монча акча табам, бирок ошол акчам каяка жок болуп кеткенин өзүм түшүнбөй калам деген эжелер болду да. Анан ойлоп койдум да, адам өзүн тапмайынча, өзүн изилдемейинче, өзүн аныктамайынча миллиардтарды тапсаң деле сен баары көөдөнүң пустой, көңүлүң тойбой, бир нерседе эле жетпей жүрөр экенсиң да, мындайча айтканда, изилдеп эле жүрөр экенсиң. Жанагы кичинекей бала курсагы тойбой калганда ыйлап эле бир нерсени эңсей берет го. Жейм ичем дей берет го. Чоң адамда да ошондой экен да. Бир нерсе эле жетпейт. Буяка деле урунуп бересиң, ар жака деле урунуп бересиң, тигини деле алып жей бересиң, муну деле алып бересиң. Баары келип анан сенин ички көңдөйлүү, ички дүйнөңдүн көңдөйүндө болот экен да. Мындайча айтканда, сиз кимсиз азыркы учурда? Эмне үчүн жүрөгүңүз тынчтана албай жатат? Ошол тынчтыкка алып келиш үчүн атайын баягы психологиялык курстар бар да, ошого окусаңыздар болот экен. Мен деле окудум да, бул психологиялык курсту бир эмес, 2 тренерден окудум. Мен изденген нерсемди мына 4 жылдын ичинде чечип берип койду. 1 жылдын ичинде чечти. 1 жыл эмес, даже 1 жуманын ичинде чечип берип койду да. Мен 4 жыл изденген нерсемди 1 жумада чечип койду. Бул ошол психологдор чечет экен да, көбүнчөсүчү. Себеби адам өзү 90% психологияда турат экен. 90%, 100% психологияда турат. Жашоосу психология экен. Көрдүңүздөр, биз агерде акчага байланып алып эле жүрөгүбүздү ошо акчага жүрөгүбүзгө акчаны киргизе ала турган болсок, биз өнүкпөйт экенбиз. Биз жүрөгүбүзгө эмес, ал акча бизди багуучу эле бир каражат болуп эсептелинет деген ойду чыгарышыбыз керек да. Анан акча 2000 мен студент болуп жүргөндө бир аябай күчтүү бир мырза, ал учурда эми жашкурагы болсо керек, ал учурда бир 30-40 жаштагы байке болчу да. Ошол байке алдын ала көрөгөч адам экен деп коем да, азыр ойлосомчу. Ошол айтканда, бир учур келгенде дейт, адамдар 2-ге бөлүнөт деген, да? Бир учур келгенде дейт, адамдар 2-ге бөлүнүп калат деген. Биринчиси булар акча адамдарды жетелеп калган учур болуп калат дейт. Акча адамдарды жетелеп калган учур болуп калат дейт. Анан экинчи адамдар болот дейт. Ал адамдарды дейт, акча алардын аркасынан жетелеп, акчаны ээрчитип калат дейт. Мисалы, ал эмнени мен маанисин эми түшүнүп атам да, мен могу биохакинг Барчынай Кадырбековнун сабагына киргенден кийин түшүндүм да. Эмне үчүн антип айтты экен деп мен баягы жүрөгүм аябай сактайм да, бир жакшы нерсе болсо жүрөгүмө сактап калам. Ошону анализдеп көрүп кечөгүн өткөндө бир курбум экөө сүйлөшүп отурганда айттым, ушундай бир агай айтты эле, бирок ошол агайдын атын билбейм. Бир учур келет, адамдардын бир тарабы жалаң акчанын аркасынан жүгүрүп калат, бир тарабына акчалар алардын аркасынан жүгүрүп калат. Алар үчүн акча маанилүү болбой калат деген учур болгон да. Ошол нерсени мен дайыма эстеп калып атам да. Негедир азыр карасам, кээ бир адамдарда ошондой нерсе бар экен. Акча үчүн жүгүргөн адамдар өтө көп экен. Акча аркасынан жүгүргөн адамдар дагы бар экен да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биз акча үчүн жүгүрбөй, акча биз үчүн жүгүргөн заманга өзүбүз тартабыз да, өзүбүз тартабыз. Оюбуз менен, өзгөрүүбүз менен, мүнөзүбүз менен, баскан турганыбыз менен, кулк мүнөзүбүз менен. Деги эле биз баягы өнүгүү тармагына келгенде, сиз эмнеден баштайм, кантип баштайм, эмнени жаратып салам деп мындай изденип эле жүрөсүздөр да. Ошол изденип жүргөндө эң негизги нерсе бул сиздин жакшы сөздөрдү элге арнап чыкканыңыз, бул аябай чоң ийгиликти жаратканыңыз. Анан ораторлор, чеберлер, сөз чеберлери деп коебузбу? Илгери сөз чеберлерин аябай кадыр баркка ээ болгон адамдар болгон. Мисалы, кошокчуларды дагы, ошол эле жамакчылар, ошол эле акындар караңыздар, ошол эле дастанчылар, ошолорду карасаңыз да, кыргыз элинде ошолорду аябай кадырлап, барктап, сыйлап, конокко барган болсо коюн союп, алдына жылкысын союп алган учурлар да кездешкен да. Мисалы, байлар элисин ошол учурларда. Көрдүңүздөрбү? Сөздүн аябай кадырын билген, сөздү баалаган, барктаган, ар бир сөз үчүн жооп берген адамдар болгон да, ошол биздин ата бабаларда. Анан биз азыркы учурда биз же орус эмес, же кыргыз эмес, ортодо киргиздер болуп атпайлыбы? Анан өзүбүз дагы моюнга алышыбыз керек да. Бизди союз маалы талкалады.
өзүнүн методдорун киргизди, почти бир кылымга киргизди. Биз оңолуп чыкчакта эми биздин балдарыбыз оңолсо экен дейбиз да. Эми алар да европалашып кетип калып, анан Кыргызстан жоголуп кетип, ортодо баягы тил жоголсо, маданият жоголсо бүттү, уже кыргыз жоголот да. Ошон үчүн биз эме кылышыбыз керек да. Өзүбүздүн улут экенибизди, өзүбүздүн руханий байлыгыбызды, өзүбүздүн ким экендигибизди ааламга чыгарышыбыз керек. Ошол ааламга чыгаруу биздин колубузда да. Биздин тарыхый баалуулуктарыбыз бар, тил баалуулуктарыбыз бар. Бизде өзгөчө кыргыз айымдарында эмне бар? Айкөлдүк, анан өтө чоң мындай сүйлөө чеберчилиги, балдарды тарбиялоодо ата тарбиялаган эмес, эне тарбиялаган кыргыздарда. Энеси тарбияланган баланын канча баласы болсо да ошончо баласы акылдуу чыккан дейт да. Ата тарбиялаган баланын бирөөсү акылдуу чыгат экен. Эне тарбиялаган 10 төрөсү 10 тең акылдуу чыгат экен да. Анан ошон үчүн биз азыркы заманда эми өтөлү кыргыздын кыргыздыгын тааныйлы, өзүбүздү тааныйлы, өздүгүбүздү аныктайлы, кимбиз, биздин уруубуз ким болгон. Мисалы, кыргыздар эмне үчүн уруу болуп бөлүнгөн, эмне үчүн бир эле түп мындай байыр алынган түп дарактын түбүндө кандай уруулар жайгашкан, орто өзөгүндө кайсы уруу жайгашкан, башындагы жайылган муундары кандай болгон. Тарыхта эле изилдеп айтылып турат да, могу ичкилик, могу бул жак деп оң тарап, сол тарап бүт нерсени тарыхта эле кыргыздар мындай эме менен эле жеткирип койгон экен да. Көрсө уруу кылып бөлүп жеткирип койгон экен да. Азыр уруу десе биз бөлүнгөндү элестетип кетебиз да, сразу эле бөлүнүп баштадыбы, анан түштүк түндүк деп эме сүйлөшүп калса эле бул бөлүндү болуп аты калат да. Эмне үчүн түштүк түндүк болуп эме айтылып калган? Себеби жерлерге карата ар бир уруунун өзүнүн баягы карым катнаш мамилеси болгондугу үчүн эле ал бөлүнгөн. Ал жөн эле материкти бөлгөндөй эле да, мына Европанын түндүк жагы, Европанын түштүк жагы деген сыяктуу эле да. Кыргызстанда деле ошондой да, түндүк жагы, түштүк жагы болгону биз өзүбүздү ошентип алганбыз да. Ошон үчүн биз биригип баягы биригип эле мындай онлайнда деле азыр мына жерлерге бөлбөйбүз да. Мисалы мен бул жакмын, тил жакмын деп мен сүйлөшкөндө курбуларым бар, Нарындык, Көлдүк, Оштон бар, мисалы коллегалар бар. Онлайнда иштеген эжелерим бар, онлайнда бүт Оштон. Наставниктерим деле мындай карасам 50-60% ошо Ош тараптагы күчтүү эксперттер. Эмне үчүн Ош региону бул билимге умтулган эл деп айтабыз? Себеби ал тарапта баягы соодага, ал жакта баягы илгери баягы медреселер көп болгон үчүн да. Мисалы Андижан жакта деп биз окуп келген да, биздин ата бабаларыбыз ошол жакта бир медреселерде окуп келген го. Анан түндүк жагыбыз биз эмне Кытай болгон үчүн бул жак тарабыбыз бул жактан окуп келе алышкан эмес. Себеби түрк тилдүү тарап бул жак болуп атпайбы? Биз Кытайлардан билим ала албайбыз да. Ошон үчүн алар баягы Тажикстан, Өзбекстан, ошо Казакстан, башка тарап, биздин башка түштүк тарап ошол жакка кеткендиги үчүн да. Биз ошон үчүн баягы түрк тилдүү элдердин катарына ошол тарап аркылуу кирип калганбыз да. Ана Кытай деле бизге жакын да, мына через Нарын аркылуу, мына ат башы аркылуу бизге жакын эле чектешели да. Анан мен да Оштонмун дейт да. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде баягы мурда бөлүнөт элек да, бул Оштон келин алыптыр, Көлдөн алыптыр. Азыр бизде мындай эле аралаш, мисалы менин туугандарымда мына Көлдүк юбалам бар, Оштон келиним бар, Көлдөн жеңем бар, Жумгалдан жеңем бар, чоң апаларым башка жактан экен да. Мына аралашып эле калдык да, мындайча айтканда аралашып эле калдык, Кудайга шүгүр. Ошондо дагы кээде тамашалашып кеткенде мындай тамаша иретинде айтылып калат да, баягы тууган отурганда ар кандай сөздөр. Бирок баары тамаша болуп калат. Азыр бирок аралашып эле калдык, жакшы элечи. Анан кокустуу күйөөбалаң Көлдүк же Нарындык болуп калса, бере бериңиз эмне? Кытайга же Кореяга кеткенден көрө Кыргызга кетип атпайбы? Ошо сыңарындай.
ар бирибиз эми өзүбүз тете тарыхка кирип кеттик, ар кайсы сөздөрдү сүйлөп. Анан караңыздар, эгерде биз өзүбүздүкүн аныктай турган болсок, сөз байлыгыбыз эң негизги нерсе бул биздин сөз байлыгыбыз. Биздин тилибиз, биздин дилибиз. Ушул нерсени эле аябай жакшы сактап, ушуну эле өстүрөбүз, өнүктүрөбүз, макал жаттайбыз, жаңылмаш жаттайбыз. Ойчул сөздөрдү жаттайбыз, насыят ырларын жаттайбыз. Деги эле кыргыздын түбүндөгү биздин ата бабаларыбыз калтырган тилибизди кайрадан жаңылап, жаңы стилге алып чыгабыз. Түшүнүктүү болдубу? Барыңыздарга эле түшүнүктүү болот. Эми караңыздар, ушул системаны биз өткөнкү айларда иштеп чыкканбыз. Азыр кайра уланталы деп ойлоп атабыз. Өткөндө 5 күн эле кылганбыз. Бunda 9 күн кылсакпы деп атабыз. Эмне үчүн 9ду алдым? Себеби 9 деген нерсе бул илгери кыргыздарда 9дап мал берген, кыздарыбыз аткандай. 9 деген бул жакшы сан да. Ошон үчүн мен 9 күндүк кылып алдым. 9 күндүк сабак болот. Бизде 10-15 эжелер жазылган курста. Аларды кое тургула, бизде апаларды кошолу дагы, биз өзүбүздү аныктайлы, көбөйлү деп биз 19 августка курс коюп атам. Эгер каалоочулар болсо, мен сиздерди мынтип жазылгыла дебейм. Өзүңүздөрдүн каалаган суммаңыздарды коюп, мен монча төлөп катыша алам ушул группага, сиздер менен бирге өнүгүп кете алам дегендер, өзүңүздөр канча сумма төлөсөңүздөр ошончо сумманы кошуп менеджерге, бул эми биздин эмгек акы болуп калышы мүмкүн. Себеби ал жерде интернетте иштегенде реклама кетиребиз, ар кандай биздин баягы онлайнда иштеп жатканда биздин убакыт болушу мүмкүн. Ошолорго менеджерлерге кетет убактысында, себеби алар ар бири группаларда иштешет. Ал кичинекей нерсе, ал мен чөнтөмө деле калбайт. Көбүнчөсү ошол эмелерге эле, менеджерлердин зарплатасына, анан кийин ошолор менен ошолорго мотивация болсун дейм да, себеби алар үйдө олтурган кожейкелер. Кокустан араңыздарда иштешем дегендер болсо, кошулуп иштесеңиздер боло берет. 19 августта бизде старт болот. 9 күндүк сүйлөө чеберчилик деп башталган. Бирок азыр мен сонун нерсе кошуп атам, ошо бата менен кошо баштайбыз. 3 күндөн практикалар болот. Мен практика менен үйрөтөм, теория бербейм. Азыр мен сиздерге эле жөн эле марафондо көбүрөөк сүйлөп койдум. Ал жакта болсо биз практика менен иштейбиз. Айма сиздер менен айттырып, жаздырып, текшерип, группаларда иштейсиздер. Мен сиздерге түз эфирлерде муну жасагыла деп маалыматтарды берем. Суроо жоопторуңарды кайра кайтарып алам. Тапшырмаңарды түз эфирде чечебиз. Суроолорду ошол моментте байланышып чечип аласыз. Мындайча айтканда кайтарым байланыш түз эфирден болот да. Закрытый канал Телеграмда болот. Ким кире албай атам десеңиздер, Телеграм оңоюраак Инстаграмга караганда. Ким катталам, мен үйрөнөм, сиздер менен бирге кетем дегендер болсо, менеджерге кайрылыңыздар. Бул жакта менеджер бар, Бегимай деген менеджерим бар. Сиздер группадан келсеңиздер, группага кайрылыңыздар. Эгерде жаңы келип кошулуп аткандар болсоңуздар, ушул эфирдин аягына номериңиздерди калтырып коюңуздар. Анан жок, мен бул акча төлөп катыша албайм дегендер болсо, анда жок дегенде сиздерден жардам болсун, могу жерде репосту турат. Ошол репосту дагы бөлүшүп койсоңуздар жакындарыңыздар менен, бул абдан жакшы болот. Ооба, эркин күлөжеке сабакка жазылган. Буюрса аябай сонун результат жаралат. Себеби 9 күн мен болушунча мыктыларды даярдаганга аракет кылам. И ошо мыктылардын арасынан кайра дагы өнүктүрүп чыга турган, мындайча айтканда этно стилде өзүнүн сөз байлыгын таап чыккан адамдардын өзүнүн бир курстарын алып чыкканга жардам берем. Такыр балким кол өнөрчүлөр бар болсо, кол өнөрчүлүгүнө жардам берем. Кыскасы, сиздерди уюштуруп онлайнга чыгарганга мен болгон күчүмдү жумшайм. Анткени мен өзүм ошо онлайн тармакта иштегендиктен сиздерге дагы жолдорун көрсөтүп беремин. Эфирде суроолор барбы? Суроолор болсо жазыңыздар. Ким курска катталып, мен дальше өсөм дегендер болсо, бул жерге номериңиздерди калтырыңыздар. Курстун баасын койгон жокмун. Ар ким өзүңүздөрдөн көңүлүңүздөрдөн чыгарыңыздар. Буга чейинки эжелер 300 сомдон төлөгөн өткөндө. Алардан төмөн төлөсөңүздөр уят. Себеби алар күтүп атышат сиздерди. Ким дагы катталат. Мен айткам, 13 апа кирген. 13 апа күтүп туруңуздар. 19-да чогуу баштайлы дегем. Себеби мен өзүм дагы азыр ошол учурда бошобой калдым.
Барсына Кадырбек ана менен уюштуруу иштери менен иштеп калган үчүн. Эми мен өзүмдүкүн дагы улантып кетишим керек. Себеби калып кетет экен. Дагы деле ойгонбой жүрө берет экенбиз. Ошондуктан кичинекей сумма менен болсо дагы өзүңүздөргө кичине инвестиция жасоону үйрөнүңүздөр. Бекердин тузу татыбайт деп кыргыздарда бекер айткан эмес. Ошондуктан сиздер аракет кылыңыздар, кошулам десеңиздер, сиздерге мүмкүнчүлүк өтө толтура. Бул кичинекей эле сумма да. Кийин каттала элек болсо номериңиздерди калтырыңыздар. Катталгандар группада күтөсүздөр, Кийин кошулам дегендер номерлериңиздерди калтырыңыздар. Мага менеджерим кайрыла алат сиздерге. Атын айтып коеюн, Бегимай деген менеджерим, азыр бир эле менеджерим иштеп атат. Анан калган жардамчы эжекелер бар, мага жардам берип иштеп, админ болуп, менеджер болуп, окуп үйрөнгөн эжекелер бар. Аларга дагы кайрылсаңыздар болот. Группадан кыскасы кайрыла бериңиздер, Мен сиздер менен коштошоюн эфирде. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Азаматсыздар эфирге кирип, өзүңүздөрдү өнүктүрүп, кандайдыр бир изденип, жашооңуздарды өзгөрткүңүздөр келип, бирок эмнеден баштайм, кантем деп олтурбастан туппа эле баштаңыздар. Туппа, эчтекени карабаңыздар. Азыр турдуңуз да баштап кеттиңиз. жыл дейт. Эч нерсе эмес, 94 деле 30га даяп калдыңар. Макул, анда эфирден көрүшкөнчө мен сиздерди 19-унда буйруса стартта группадан күтөмүн, Telegram каналдан. Ар бириңиздер менен жеке ошол жактан да сүйлөшөмүн, жолугушамын. Кандай пландар бар келечекте, балким пландарыңыздар менен иштешибиз мүмкүн. Өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрдөн чыгарып бере бериңиздер. Бегимай менен сүйлөшүңүздөр, канча сумма берсек болот. Мен монча деп азыр айткан жокмун, себеби мен буга чейин 3000ге чейин койгом курстарды. Азыр просто могу мектеп башталып атат деп ата-энелер ызылдап, акчам калбай калды, балдарым кийинтип атам, неберемди бул жакка алып бардым, тигил жакка алып бардым деп аткандар, сиздерге сону мүмкүнчүлүк бул дагы. Пока баарыңыздарды күтөмүн 19-унда. Жакындарыңыздарга бөлүшүп коюңуздар ссылкасын. Эртең буюрса сиздерге рилс чыгарып беремин ошол курс боюнча. Бөлүшүп койсоңуздар дагы болот.